Эл өкүлү Мамасадыков Замирбек Дүйшалиевич мыйзам жазуу жана мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүүдөн сырткары аймактардагы элдер менен жолугушууларда айтылган кайрылуулар боюнча иш алып барып, бир нече социалдык объектилердин курулушун демилгелеген. Учурда мамлекет тарабынан жана арабтардын кайрымдуулук фонддору жана башка эл аралык уюмдар аркылуу курулуп жаткан объектилер: Шамалды Сай шаарынын Айгүл балдар бакчасы капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү, 37 миллион 220 миң сом. Шамалды Сай шаарынын Борбордук стадиону реконструкцияланууда, 61 миллион 99 миң сом. Ташкөмүр шаарынын Кызыл Алма айылына жабык типтеги кичи футбол аянтчасы курулду, 10 миллион 18 миң сом. Аксы районунун Үч Коргон айыл аймагынын Жарбашы айылына 375 орундуу орто мектеп курулууда, 127 миллион 28 миң сом. Нокен районунун Достук айыл аймагынын Шамалды Сай айылындагы номер 111 лицейдин имараты капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүүдө, 64 миллион 507 миң сом. Нокен районунун Достук айыл аймагынын Достук айылындагы Фуркат атындагы 225 орундуу орто мектебинин курулушу жүрүүдө, 70 миллион 889 миң сом. Нокен районунун Бүргөндү айыл аймагына караштуу Кокондук айылындагы номер 39 орто мектебине спорт зал курулууда, 25 миллион 30 миң сом. Шамалды Сай жалпы дарыгерлик практикалык борборуна 10 орундуу жугуштуу оорулар бөлүмү курулууда, 21 миллион 563 миң сом. Кайрымдуулук фонд тарабынан Достук айыл өкмөтүнүн Кызыл Туу айылындагы номер 40 Токтогул орто мектебине кошумча мектеп имараты курулду. Кайрымдуулук фонд тарабынан Достук айыл өкмөтүнүн Шамалды Сай айылындагы номер 26 Анаркулов орто мектебине кошумча корпус курулду. Кайрымдуулук фонд тарабынан Достук айыл өкмөтүнүн Шамалды Сай айылына оорукана курулду. Кайрымдуулук фонд тарабынан Ношкен айылына кошумча мектеп курулууда. Кайрымдуулук фонд тарабынан Бүргөндү айыл аймагынын Курама айылына ФАПтын курулушу аяктоо алдында турат. Шамалды Сай шаарындагы Аленушка балдар бакчасы Замирбек Дүйшалиевичтин демилгеси менен капиталдык ремонттон өтүүдө. Ошондой эле эл өкүлүнүн демилгеси менен Аксы районуна караштуу Үч Коргон айыл аймагындагы жел тийбес 1 насостук станциясына 43 миллион сом каржыланып, жаңы насостор алынып, оңдоп түзөөдөн өттү. Теңдик, Кызыл Алма, Кудуксай айылдарындагы насостук станциялар тетиктери жаңыланып, оңдоп түзөөдөн өтүп, жалпысынан 34 миллион сом мамлекет тарабынан каржыланды. Шамалды Сай шаарына кире беришине бир даана жана Достук айыл өкмөтүнүн Рыскулов көчөсүнүн Ош-Бишкек трассасынын кесилиш жерине бир даана светофор орнотулду. Ошондой эле Үч Коргон Достук айыл аймагынын бир катар айылдарында араб кайрымдуулук фонддорунун каржылоосу менен таза суу долбоорлору ишке ашты. Замирбек Дүйшалиевичтин сунушу менен Шамалды Сай шаарына өрт өчүрүүчү жана таштанды ташуучу унаалар мамлекет тарабынан берилди. Нокен районуна караштуу Достук айыл аймагынын Кеңсай айылына Дүйнөлүк банктан 25 миллион сом, республикалык бюджеттен 35 миллион сом каржыланып, 300 гектар бактын 200 гектарына кокон гилас тегилди. Эл өкүлү тарабынан демилгеленип, курулуу астында турган имараттар: Аксы районуна караштуу Кашка Суу айыл өкмөтүнүн Сөгөт айылына мектеп куруу долбоору жактырылды. Аксы районуна караштуу Морбулак айылына мектеп куруу долбоору жактырылды. Бүргөндү айыл аймагынын Буркан айылына жаңы мектеп жана балдар бакчасы долбоору жактырылды. Теңдик айылына балдар бакчасын куруу долбоору жактырылды. 2025 жылга курулушу пландалып жаткан объектилер: Ташкөмүр шаарына караштуу Түндүк аймактык башкармалыгына спорт зал куруу, Ташкөмүр шаарындагы номер 12 Пушкин атындагы мектебине спорт зал куруу, Шамалды Сай шаарына бокс залын жана жабык типтеги кичи футбол аянтчасын куруу, Кудуксай айылына балдар бакчасын куруу, Шамалды Сай шаарына спорт комплексин куруу, Бүргөндү айыл аймагына жаңы заманбап кошумча мектеп куруу, Теңдик айылына маданият үйүн куруу. Депутат Замирбек Мамасадыков Ыйман Нуру парламенттик фракциясы менен биргеликте Нарын облусунун Ат Башы районуна караштуу Кызыл Туу жана Казыбек айыл аймагында, Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында, Ош облусунун Каракулжа районунда, Талас облусунун Көксай айылында болуп, элдер менен жолугушууларды өткөрдү. Эл өкүлүнүн демилгеси менен аймактагы орчундуу болгон 3 маселе боюнча жумушчу топ түзүлүп, иш алып барууда. Ташкөмүр шаарында жайгашкан Кристалл заводунун аймагында сакталып турган уулуу трихлорсилан затын утилдештирүү боюнча, Нокен районуна караштуу Достук айыл аймагынын Өзбекстан Республикасы менен чектеш жериндеги Өзбекстанга таандык таштандыны кайра иштетүүчү ишкананын жана таштанды таштоочу жайдын Шамалды Сай шаарчасына, Достук жана Үч Коргон айыл аймагына тийгизген терс таасири боюнча, Нарын дарыясынын учурдагы экологиялык абалын сактап калуу боюнча эл өкүлүнүн сунушу менен тарыхый Чыңгыз Айтматов каналын куруу долбоору учурда иштелип чыгууда.
Депутат Замирбек Мамасадыков эл өкүлү болгондон тартып Россия, Түштүк Корея, Германия, Австрия, Польша, Латвия, Түркия жана Азербайжан өлкөлөрүндө болуп, тажрыйба алмашуу боюнча иш-чараларга катышты. Эл өкүлү Замирбек Дүйшалиевич бир катар мыйзам долбоорлоруна демилгечилердин катарына кошулду. Эл өкүлү Замирбек Дүйшалиевич Кыргыз Республикасынын 2023 жылга республикалык бюджети жана 2024-2025 жылдарга пландык мезгили жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорлоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча күчтүү аймак, күчтүү мамлекет аталышындагы сунушун берген. Берилген 5 сунуш: сатуудан алынуучу салыктын чегерүүлөрүн 50% жергиликтүү бюджетке, 50% республикалык бюджетке калтыруу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өз алдынча аракет жасап, жергиликтүү бюджеттердин кирешелерин көбөйткөн учурда кийинки 3 жылга теңдөөчү трансферттердин өлчөмү азайтылууга тийиш эмес. Дем берүүчү гранттардын жалпы көлөмүн 800 миллион сомдон 1 миллиард 200 миллион сомго чейин көтөрүүнү жана бир долбоорго максималдуу сумманын өлчөмүн 5 миллион сомго чейин көтөрүү. Жөп органдары үчүн муниципалитеттер аралык кызматташууну күчөтүүгө өзүнчө 1 миллиард сом өлчөмүндөгү каражатын кароо. Жергиликтүү кеңештин төргаларына айлык маяна берүү боюнча сунуштар берилген. Аталган бардык сунуштар колдоо таап ишке ашырылууда. Мен Мамасадыков Замирбек Дүйшалиевич Жогорку кеңештин депутатынын ыйган укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигин билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милletтеринде бүткүл элдин кызыкчылыгын аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысын коргоого ант берем.